Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабагыбызды баштайлык. Дарья, саламатсыңарбы? Никита, саламатсыңарбы? Саламатсыңбы, Никита? Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Бүгүн дагы биз кайталайбыз. Толук жана кемтик сүйлөмдөр боюнча сүйлөшөбүз. Маанайыңар кандай? Маанайыңар кандай? Как ваше настроение? Маанайыңар кандай? Жакшы, Никита. Бүгүн аба ырайы кандай? Жакшы, рахмат, дейт Никита. Бүгүн аба ырайы кандай? Бүгүн аба ырайы кандай? Какая сегодня погода? Жакшы. Жакшы, бирок күн бүркөк. Пасмурно, да, сегодня? Күн бүркөк. Күн бүркөк. Дагы аба ырайы жөнүндө кимдер айтасыңар? Баардыңар эле шаардасыңарбы? Бишкектесиңерби? Же көлгө кетип калдыңарбы? Аба ырайыңар кандай силерде? Жакшы, балдар. Анда баардыңар дептериңерди ачкыла, китептериңерди ачкыла. Бүгүн силер менен кайра эле ушул толук жана кемтик сүйлөмдөр менен иштейбиз. Бүгүн 30 сентябрь. Айназик, саламатсыңарбы? Бүгүн 30 сентябрь, шаршемби. Анда сабакка приступим к занятию. Сабакка киришелик. Бүгүнкү сабактын максаттары тарбия берүүчүлүк, билим берүүчүлүк максат. Бүгүн силер толук жана кемтик сүйлөм боюнча билим аласыңар. Кайталайбыз. Теманын үстүнөн көнүгүүлөрдү чыгармачылык менен туура жазасыңар. Табышмактардын, жандырмактарын табасыңар. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз тема аркылуу кыялданууңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар кыргыз тилине болгон сүйүүңөр калыптанат. Үчүнчү максатыбыз бул тарбия берүүчүлүк максат. Окуучулар бири-бирин маанайын көтөрүүчү сөздөрдү айта алышат. Маанайды көтөрүүчү сөздөр. Каждый день мы с вами говорим о фразах, которые поднимают настроение. Давайте тогда, если вы затрудняетесь на кыргызском, вначале мы с вами тогда 2-3 фразы скажем, которые поднимают настроение на русском языке. Давайте. Когда девушка очень хорошо, прекрасно выглядит, что вы говорите? Как ты сегодня прекрасно выглядишь? Это будет и комплимент, и поднимите настроение. Ушуну кыргызча кантип айтабыз? Сен бүгүн абдан чырайлуусуң, сулуусуң. Кос. Никита, жакшы, кос употреблять сен аябай сулуусуң. Жакшы. Кос, Никита, бул жаратылышка колдонуучу сөз. А кыз кишиге же адамга сулуусуң, чырайлуусуң деп айтасыз. Сулуу, туура Жазира. Жазира присоединилась, жакшы. Кана 1-2 же 3 фраза айткылачы, маанайды көтөрүүчү. Кана? Как вы друг другу поднимаете настроение? Да, Никита, кана? Күн сайын ушул тапшырманы берип атам. Сиздин үнүңүз аябай сонун дейт. Жакшы. Это тоже поднимает настроение. Маанайды көтөрөт, туура. Сиздин үнүңүз аябай сонун дейт. Дагы жакшы. Маанайды көтөрчү. Мен сага жакшы күн каалайм. Я желаю тебе хорошего дня.
Мен сага жакшы күндү каалайм, же жакшы маанайды каалайм. Я желаю тебе хорошего настроения. Мен сага бүгүн жакшы маанайды каалайм. Дагы приятного аппетита. Кандай болот? Приятного аппетита. Тамагыңар таттуу болсун. Анда силерге сабактын башында эле жакшы күн дейт Айназик, туура. Тапшырма берейин. Күн сайын сабактын башында 1-2 же 3 фраза, маанайды көтөрүүчү фразаларды даярдап келесиңер. Эми макул сабакка киришелик. Биздин фонетикалык көнүгүү бул кыргыз тили ырын жаттоо деп айткам силерге. Ошол ырды күн сайын кайталайбыз. Кыргыз тили. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Мен артыман кайталагыла. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. На прошлом занятии мы с вами говорили о полных и неполных предложениях. Бул толук сүйлөмдөр боюнча теманы өткөнбүз. Эми кайталайлык. Толук сүйлөм деп биз сүйлөмдүн баш мүчөлөрү толук айтылса, толук сүйлөм деп аталат деп айтканбыз. Мисалы, ал мектепке барат. Бул толук сүйлөм. Бул жерде дагы баяндоочу бар. Ал мектепке барат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү толук айтылса, толук сүйлөм. Полное предложение – это предложение, в котором имеются все члены предложения, необходимые для полноты строения и значения. Кемтик сүйлөм. Кемтик сүйлөм бул сүйлөмдүн баш мүчөсүнүн бири айтылбай калса, кемтик сүйлөм деп аталат деп айтканбыз. Мисалы, ким алып келди? Атаң. Бул жерде атаң, бул кандай сүйлөм? Атаң. Ким алып келди? Бул толук сүйлөм. Атаң бул кемтик, Никита, Азаматсың. Кемтик сүйлөм. Неполное предложение – это предложение, в котором кемтик, турайназик. Это предложение, в котором пропущен один член предложения или члены предложения, необходимые для полноты строения предложения. Мисалы. Мен эртең кетем. Бул толук сүйлөм. Мен кетем. Бул жерде дагы, баяндоочу дагы бар. Кайда? Кемтик сүйлөм. Караколго. Бул дагы кемтик сүйлөм. Эмне үчүн? Кемтик сүйлөм. Экскурсияга. Бул кемтик сүйлөм. Я завтра уезжаю. Полное предложение. Куда? Неполное. В Каракол. Неполное предложение. Зачем? Неполное предложение. На экскурсию. Неполное предложение. Мисалы, биз эртең айылга барабызбы дегенде бул толук сүйлөм. Жок, бүрсүгүнү деп айтсак, анда бул кемтик сүйлөм болуп калат. Жок, биз айылга бүрсүгүнү барабыз деп айтканыбызда, бул жерде толук сүйлөм болуп калмак. Мы завтра поедем в деревню. Полное предложение. Если бы мы ответили просто нет, послезавтра, это было бы неполным предложением. Нет, в деревню мы поедем послезавтра. Если бы мы ответили в этом смысле, да, в такой форме, тогда у нас это предложение уже было бы полным. Ошондуктан биз айтып атабыз, сүйлөмдүн баш мүчөсүнүн бири айтылбай калса, бул кемтик сүйлөм деп аталат деп. Жакшы, эми биз кечээ текст боюнча иштеген эмеспиз. Азыр китептериңерди ачкыла. 51-чи бет, 51-я страница. 51-чи бетти ачкыла. 68-чи көнүгүү билим түгөнбөс байлык деген текстти ачкыла. Билим түгөнбөс байлык.
Билим түгөнбөс байлык. Ушул текстте кездешүүчү жаңы сөздөр менен таанышалык. Ознакомимся с новыми словами, которые будут встречаться в тексте. Түгөнбөс байлык, нескончаемое богатство. Түгөнбөс – это нескончаемое, байлык – это богатство. Энчиси – наследство. Жакырланды – обнищал. Жай мааниси – значение случившегося. Атанын дөөлөтү – богатство, достояние отца. Колдун кириндей жоголот. Колдун кириндей жоголот. Целая фраза, но мы переводим его как «уйдет от тебя». В смысле уйдет, закончится. Колдун кириндей жоголот. Кайра артман кайталагыла. Түгөнбөс байлык, энчиси, жакырланды, жай мааниси, атанын дөөлөтү, колдун кириндей жоголот. Ушул жаңы сөздөр менен текстте иштейбиз. Билим түгөнбөс байлык. Билим түгөнбөс байлык. Знание – это нескончаемое богатство. Давайте с вами поговорим. Как вы поняли эту фразу или это предложение? Билим түгөнбөс байлык. Эмне үчүн билим түгөнбөс байлык? Кана мага түшүндүрүп бергилечи. Билим түгөнбөс байлык. Кто сможет мне объяснить? Билим түгөнбөс байлык. Как вы понимаете, что знание – это нескончаемое богатство? Почему мы знание считаем богатством? Билим эмес, акча эмес. Правильно? То есть деньги можете истратить. Акчаны коротуп коесуңар. А знания, они остаются с вами, как капитал. Тура, Никита, дагы. Тура, Никита. Эмне үчүн билим түгөнбөс байлык? Дагы. Эмне үчүн билим алышыбыз керек? Знание – это сила. Адель, Азаматсыңар. Знание – это сила. В чем сила? Вот скажите мне, почему знание – это сила? Азыр силердин ата-энелериңер силерге жакшы билим берүү үчүн жакшы мектептерге берип, жакшы билим алсын дейт, Эмне үчүн ошол билим керек? Кана айткылачы. Почему вам нужны знания? Почему мы говорим, знание – это нескончаемое богатство? Вы говорите, да, это сила, это не деньги, которые можно истратить. Кыргызча айта албасаңар, кана орусча айткылачы. Эмне үчүн билим бул түгөнбөс байлык? Макул, анда ойлонгула, Силой не все решишь. Адель, Тура, Азаматсыңар, силой не все решишь. Знаниями можно все решить, да? Жакшы. Жакшы. Анда текст окуйлук. Давайте прочитаем текст, анан текст боюнча суроолорго жооп беребиз, Текстти ачыкла 51-беттеги. Билим түгөнбөс байлык. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Энчини экөө тең бөлүп бермек болду. Экөөнө тең бөлүп бермек болду. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Аялын урушту. Ал качып, бир кара чейдин түбүнө барып ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. Эмне үчүн ыйлайсың деп сурады. Эне жай маанисин айтты. Жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир азга ойлоно калды. Сиз бекер ыйлабаңыз. Кичи балаңызды окутуңуз. Билим түгөнбөс байлык дейт. Атанын дөөлөтү колдун кириндей. Бат эле жоголот, деди ал. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын окутту. Бала көп жыл тырышып окуду. Түрдүү өнөр үйрөндү. Өнөр аркасында бай болду. Агасы атанын дөөлөтүн күтө албай жакырланды.
абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурады. Ушул текст боюнча эмнени түшүндүңөр? Кана, эмнени түшүндүңөр ушул текст боюнча? Кимге айтасыңар? В двух-трех словах или в двух-трех предложениях. О чем этот текст? Эмне жөнүндө текст экен? Кана, бир-эки сүйлөм айткылачы ушунун маанисин. Эмне жөнүндө текст? Анда которолук. Познавательный, Адил, жакшы. Бир кишинин эки баласы бар эле. Кана которолук, бир кишинин эки баласы бар эле. У одного человека было два сына. Советы, туура, Адил. Бүгүн Адил жакшы иштеп атасың. У одного человека было два сына. Жазира, азаматсыңар. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болду. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчисин улуу баласына бермек болду. Отец любил своего старшего сына. Субан, жакшы, кошулдуңар. Дагы. Так, анан которобуз. Энчисин улуу баласына бермек болду. Энчиси наследство. Папа любил старшего сына, правильно. И он отдал ему наследство. Тура, Субан. Решил отдать ему свое наследство. Тура. Энеси эки баласын тең. Айназик, тура. Энеси эки баласын тең жакшы көрчү эле. Энеси эки баласын тең жакшы көрчү эле. Мать любила обоих сыновей. Тура. Жакшы. Энчини экөөнө тең бөлүп бермек болду. Обоих сыновей. Айназик, жакшы. Энчини экөөнө тең бермек болду. Наследство. Она хотела поделить наследство на двоих. Субан, жакшы. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Көнгөн жок. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Адил, жакшы, жакшы. Сүйлөмдү которолук. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Отец, да, здесь не привык, а не согласился, да? Он не слушал, правильно. Атасы эненин тилине көнгөн жок. Отец не согласился с матерью. Тура, Жазира, жакшы. Аялын урушту. Аялын урушту. Он поругал или наругал ее, вы как вы сейчас говорите. Тура, Субан, жакшы. Ал качып бир кара чийдин түбүнө барып ыйла отурду. Ал качып бир кара чийдин түбүнө барып ыйла отурду. Она убежала и сидела возле куста и плакала. Тура, жакшы. Она убежала и плакала. Жакшы, Жазира, жакшы. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. Айназик, тура, азаматсыңар. И сидела возле куста и плакала. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. Жолоочу это путник. Жолоочу это путник. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу энени көрдү. И по дороге ее увидел, да, маму увидел путник, да, который просто шел. Что он сказал? Эмне үчүн ыйлайсың деп сурады. Эмне үчүн ыйлайсың? Жакшы, Жазира. Эмне үчүн ыйлайсың деп сурады. Почему ты плачешь? Эне жай маанисин айтты. Эне жай маанисин айтты. Жай маанисин. Рассказала о случившемся, да? Жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир азга ойлоно калды. После того, как он услышал, рассказал, Айназик, тура, жолоочу аңгемеге түшүнгөн соң бир азга ойлоно калды. Путник, услышав рассказ, задумался и дал ей совет, да? Какой совет дал путник? Сиз бекер ыйлабаңыз, кичи балаңызды. Путник услышал рассказ, задумался и дал совет. Айназик, азаматсың. Сиз бекер ыйлабаңыз, кичи балаңызды, вы просто так не плачьте. Правильно, Айназик?
Атанын дөөлөтү колдун кириндей жоголот. Наследство отца может просто уйти, да, или исчезнуть. Эне жолоочунун наследство уйдет, туура, Айназик. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Мама, наследство отца может уйти, Жазира, туура, жакшы. Эне жолоочунун сөзүнө макул болду. Мама согласилась с словам путника. Баласын, туура, Айназик, баласын окутту. Бала көп жыл тырышып окуду. Түрдүү өнөр үйрөндү. Өнөр аркасында бай болду. Мама согласилась и обучила ребенка. Айназик, тура. Он стал очень образованным. Да? Выучил или получил много знаний. Ова, Айназик, тура. Агасы атанын дөөлөтүн күтө албай жакырланды. А старший брат обнищал, растратил все богатство. Абдан жарды болду, стал очень бедным. Акыры инисинен жардам сурады. И попросил уже потом помощь у своего брата. Брат стал нищим. Жакшы, Жазира, жакшы. Азаматсыңар. Ушул текст боюнча жакшы иштедиңер, котордуңар. Биздин суроолорубуз бар болчу. Ушул суроолорго үйдөн жооп бересиңер. Текст боюнча суроолорго жооп бересиңер. Бүгүнкү сабактан Сурапова, Субан, Айназик, Жазира, Никита, Адил жооп берди. Баарыңарга 5 деген бааны коем. Сурапова, атыңарды жазбай калыптырмын. Субан, Айназик, Жазира, Адил, Никита, силерге 5 деген баа койдум. Азаматсыңар. Үйгө тапшырма, Субанга койдум, Үйгө тапшырма, текст боюнча суроолорго жооп бересиңер. Текст азыр өзүңөргө тартып алгыла, жазып алгыла. Тексттин автору жөнүндө эмне билесиңер дейт. Билим түгөнбөс байлык деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Ата эне балдарын бирдей көрдүбү? Энчи кимисине ыйгарылды? Эмне үчүн ыйлады? Ага ким жардам берди? Эки баланын кимиси акылдуу экен деген суроолорго жооп бересиңер. Ушул текст боюнча иштейсиңер, үйгө тапшырма. Анан дагы бир тапшырма силерге. 70-көнүгү Юдахин боюнча текстти окуп которуп, анан суроолорго жооп бересиңер. Бүгүнкү сабак боюнча кандай суроолор бар? Эмне түшүнүксүз болду? Бүгүнкү сабак боюнча. Всем вопрос. Суроолор жок дейт Айназик. Дагы кимде суроолор бар? Сабак боюнча эмнени түшүнбөй калып атасыңар? Рахмат, Айназик, силерге дагы жакшы катышканыңар үчүн чоң рахмат, Айназик. Жакшы жооп бересиңер ар дайым. Дагы бүгүн Адил дагы катышты сабакка, Субан катышты сабакка, Жазира катышты. Дагы бир Никита, бардыгы түшүнүктүү дейт Жазира. Рахмат, силерге да рахмат, Жазира. Дагы кандай суроолор бар? Биз ушу 25 мүнөттө көп көнүгүүлөрдү аткарбай калып атабыз. Мына ушул 70-көнүгүүнү дагы үйгө тапшырма кылып аласыңар. Юдахин Константин Кузьмич боюнча. Суроолорго суроо жок дейт Субан. Жакшы. Текст боюнча суроолорго жооп бересиңер 70-көнүгүүгө. Анан 72-көнүгүү бар. Ушул көнүгүүнү дагы аткарасыңар. Үйгө тапшырма кичине көбүрөөк болуп калды. Бирок текстти биз текст боюнча иштедик. Ушул текстке карата суроолор бар. Ушул суроолорго жооп бересиңер. 70-көнүгүү, анан 72-көнүгүү үйгө тапшырма. Эч унутпайлык, жана маанайды көтөрүүчү фразаларды үйдөн таап, анан бири-бирибизге жакшы сөз